Камбар ата биргесин алып өтүүчү туннелдин экинчи тарабынан дагы казуу иштери башталды. Совет мезгилинде ушул туннель казылып отуруп, бирок 126 метр калганда казылбай токтоп калган туннелди ачуу иштери былтыр башталган болчу. 1 жыл аралыгында 55 метр казылып бүттү. Ошондо экинчи тарабынан дагы мындай казуу иштеринин башталышы бир четинен убакытты дагы үнөндөйт, экинчи четинен жумушту дагы тездетет. 15 жылдан бeri Россияда иштеп жүрдүм, Амурской областында. Бурай КЭСте иштедик. Телевизордон көрөт, ошо Камбар ата КЭС салынып атканын, Камбар ата КЭС башталып атканын. Анан ошактан патриоттук сезим ойгонуп, ошо өзүбүздүн ошактан үйрөнгөн тажрыйбабызды Камбар ата КЭСке дагы келип иштегенге эме болду, түрткү болду. Анан бияк менен зарплата, Россиянын зарплатасы салыштырмалуу экөө бирдей эле болуп калат экен. Анан бул жакта өзүң жериң, өзүң элиң, бул жакта иштеген ыңгайлуу экен да, чем Россияга карагандачы. Апрелде баштаганбыз. 4 блок алынды. Көбүсү азыр усиление башталды. Арматуралар монтаждап, үстүнөн дагы бир 4 блок алабыз. Азыр 18 жумушчу болсо, буюрса выходной порталды коюп бүтүп алсак, дагы жумуштар алып, бурулуштуп, бурутетип жардырганга өзүнчө балдар. Жакшы көп адам болсо, бат бүтүп, силе ошо бат бүтөлү деген аракет. Убактылуу жолдун деңгээли 40 метрге түштү. Өзү 80 метрде коопсуздук капталдын иштери, коопсуздук иштери жүргүзүлгөн. Туннель, транспорттук туннель эки тарапта иш болуп атат. Экинчи тараптагы жумуш долбоордо жок болчу. Биз подрядчиктер курулуш иштерин эртелетүү үчүн эки тараптан фронт ачып, бул курулуш ишин эки эсеге кыскартууга алып келет. Бул жактан азыр порталды бүтүп, жардыруу ишин бул жактан да баштайбыз. Ошондо 1 жылда бүтө турган ишти жарым жылда бүтүргөнгө мүмкүнчүлүк пайда болду. Ал эми туннелдин ичиндеги тоону тешүү иштери кышы бою токтогон жок. Ушул тапта бул жерде кезектеги жардыруу иштерине даярдыктар көрүлүп жаткандыгына байланыштуу мунун ичине кирүүгө мүмкүнчүлүк болгон жок. Мындай жардыруу иштери демейде 10 күндө бирден болуп турат. Айжан Умолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.